Сөт Жогорку Кеңештин туруктуу өкүлү Самат Кыштыбековичке берилет. Келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу сот студиялары, урматтуу төрага. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-бөлүгү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-берененин 1 жана 4-бөлүктөрүнө, 100-берененин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө Жорокулуктун жана Кочкоровдун өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши көрсөткөн өтүнүчтү иликтеп чыгып, анда келтирилген жүйөлөрдү негиздеп эсептей тургандыгын жана арыз ээлеринин талаптары төмөнкү негиздер боюнча канааттандырылууга жатпай тургандыгын белгилейбиз. Кыргыз Республикасынын Конституциясы негизги мыйзам болуу менен эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана түздүксүз колдонулат. Ошондуктан кылмыш жаза өндүрүшүнүн бардык катышуучуларынын мамлекеттик коргоосу жана коопсуздугу адамдын жана жарандын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин жалпы мамлекеттик коргоонун көрүнүштөрүнүн бири экенин баса белгилеп кетишибиз керек. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 63-беренесине ылайык мамлекет ар бир адамдын өздүк маалыматтарынын корголушуна кепилдик берет деп так белгиленген. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесине ылайык адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, халктын саламаттыгы менен адеп аклагын сактоо жана башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адам төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук ажыратылгыс жана кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголгон деп таанылат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 6-беренесинде кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн милдеттери каралган. Аталган берененин 1-бөлүгүндө кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн милдеттери камтылган. Аталган бөлүгүнүн 1-бөлүкчөсүндө инсанды, коомду жана мамлекетти кылмыштардан коргоо жана 5-бөлүкчөсүндө адилеттүү соттук териштирүү жана кылмыш жаза мыйзамын туура колдонуу деп так көрсөтүлгөн. Жогоруда аталган кодекстин 13-беренесинде кылмыш жаза сот өндүрүшүндө адамдын жана жарандын укуктарын, эркиндиктерин коргоо принциби болгондуктан, ошол ар бир адамга кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн бардык баскычында анын укуктарын жана эркиндиктерин соттук коргоого кепилдик берилет. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык жазык сот өндүрүшүнө катышуучулардын укуктарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык келтирилген. Жазык сот өндүрүшүнө катышуучулардын укуктарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жазык сот өндүрүшүнө катышуучуларды коопсуздук жана социалдык жактан коргоо чараларын камтуучу мамлекеттик коргоо чараларынын тутумун киргизүү каралат. Ал эми коррупциялык бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоого, коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды укугун токтоодон жана камсыз кылууга багытталган. Ошол адамдардын коргоонун укуктук жана уюштуруш негиздерин белгилейт. Корголуучу адамдын арызы боюнча кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн башталышынан тартып кылмыш жаза ишинин материалдарынан анкеталык маалыматтарын алып, тергөөчү ошол адамдын маалыматтарын жашыруун сактоо жөнүндө чараны колдонуп токтом чыгарат. Ошол токтомдо корголуучу адамдын маалыматтары жашыруун сактоо жөнүндө кабыл алынган чечимдин себептери баяндалып, атайын конвертке сакталат жана ал маалыматтар менен тергөөчүдөн тышкары прокурор жана сот тааныша алат. Ошол себептен купуялуулук принципи негизинде кылмыштарды ачуу жаатында кыйынчылыктарды болтурбоо жана корголуучу адамдын өмүрүнө залакасын тийгизбеш үчүн мүмкүнчүлүктөр болушу керек. Укук органдары тарабынан ар бир кылмыш ишин иликтеп жаткан күбө, айыпталуучу, кылмыштуу топтун ар бир мүчөсү, коррупциялык бузуулар тууралуу билдирген адам өз өмүрүнө жана үй бүлөсүнүн өмүрүнө коркунуч жаратпаш үчүн жогоруда белгиленген мыйзамдардын чегинде ошол укук органдары менен кызматташуу жана башка иш-чаралар болгондо жогоруда белгиленген кепилдиктер болушу керек. Ал эми корголуучу адамдын өзү катышкан тергөө аракеттеринде пайдалануучу псевдоними жана кол тамгасынын үлгүсү көрсөтүлгөн. Тергөө убагында көрсөтмөлөрдө жана сурак протоколдорунда жазылган маалыматтарга жана жактоочусунун таанышканга толук укугу бар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдарында айыпталуучуну жана анын жактоочусун кылмыш ишинин материалдары менен таанышуу учурунда Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 253-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык айыпталуучу, анын жактоочусу
иштин материалдары менен таанышуу процессинде маалыматтарды жазып алууга, документтердин көчүрмөлөрүн алууга укуктуу. Мамлекеттик, коммерциялык же мыйзам менен корголуучу башка сырды түзгөн маалыматтар камтылган иштен документтердин көчүрмөлөрү иште сакталат жана коопсуздугун камсыз кылуу зарыл болгон адамдар жөнүндө маалыматтарды кошпогондо айыпталуучуга жана адвокатына соттук териштирүүнүн убагында тапшырылат деп так белгиленген. Ошону менен бирге жогоруда аталган кодекстин 253 беренесинин 2-бөлүгүндө камтылган жобо 53 берененин 1-бөлүгүнүн 9-пунктунда каралган. Сотко чейинки өндүрүш аяктагандан кийин кылмыш жаза ишинин бардык материалдары менен таанышууга жана алардын көчүрмөлөрүн алууга укуктуу деген ченемге карама каршы келет деп эсептелүүгө жатпайт. Белгилеп кетсек, жактоочу тарап соттук териштирүүнүн жүрүшүндө аталган кодекстин 79-беренесинде каралган тартипте корголуучу адамдын көрсөтмөлөрү менен тааныша алат. Адилеттүү соттук териштирүүнүн принциптери жактоочу тараптын кызыкчылыктары кылмыш жаза сот өндүрүшүнө катышкан күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын кызыкчылыктарына өлчөмдөш таразаланышы талап кылат. Ушуга байланыштуу эгерде адамдар кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн корголуучу катышуучуларынын маалыматтары менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө толук ээ болсо, баардык коопсуздук чаралары маанисиз болуп калышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык эл аралык укуктук жалпы таанылган принциптери жана ченемдери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын укуктук тутумунун курамы болуп саналат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык актыларда каралган. Андан сырткары тергөө аяктагандан кийин айыпталуучуга жана жактоочуга катышуу үчүн берилген кылмыш жаза ишинин материалдарын чектөө кылмыш жаза жаатында эл аралык укуктук стандарттарга каршы келбеген коопсуздук чаралары болуп эсептелет. Мындан тышкары, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын 10-пленардык жыйынында кабыл алынган жабырлануучулардын күбөлөрдү жана кылмыш жаза сот өндүрүшүнө көмөктөшүүчү башка адамдарды мамлекеттик коргоо жөнүндө модельдүү мыйзамы 97-жылдын 6-декабрында токтом менен бекитилген. Корголуучу адамдын коопсуздугун камсыз кылуу, мыйзамдуулуктун, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин урматтоо, коопсуздук чараларын жүзөгө ашыруучу органдардын жана корголуучу адамдардын өз ара жоопкерчилигинин принциптерине ылайык көрсөтүлгөн мыйзамда каралган коопсуздук чараларын колдонуу менен жүзөгө ашырылат деп белгиленген. Ошону менен бирге корголуучу адамдарга карата коопсуздук чаралары прокурордук жана соттук көзөмөл астында деп так белгиленген. Жогорулардын негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзам 34-беренесинин жетекчилик алып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-бөлүгүнүн конституциялык текшерүү боюнча Жорокуловдун жана Кочкоровдун өрүтүнүшүн канааттандырып калтырууну суранабыз. Bittiniz be.